Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Сыймык ЖПК экс-прокурор Мелиса Спеков депутат Чыныбай Турсунбековду аягына чейин чөктүр, мекенин тизелеткендерди эл билсин. Максат Мамытканов чоң казатчы. Өкмөт менен канадалыктар азыр жумушсуз калган Темир Сариев аркылуу көмтөрдү сатыш керек деп элдин маанайын текшерип жатат. Ысык көлдө 3 бейтап, облустар боюнча стационарларда канча бейтап дарыланып жатат. Статистика. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. 17-20 май күндөрү Кыргызстанда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо карга айланат. 17 майда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында, 18 майда күндүз Баткен, 19 майда жана 20 майда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу жаайт. Айрым жерлерде мөндүр коштойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы төмөндөйт. Бул күндөрдө күн өчөрлүү жаандан улам тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүү коркунучу бар. Дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлөт. Май айында нөшөрдөн улам Баткен, Жалал Абад облустарынын айрым аймактарында сел жүрүп, талаадагы эгиндерди, автожолдорду, турак үйлөрдү каптаган. Селдин кесепети 1 нече миллион сомго чейин жеткен. Боюнда бар аялды кабыл албай коюу фактысы боюнча бир нече медицина мекеменесинин жетекчилерине дисциплинардык жаза колдонулат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Министрликтин басма сөз кызматы кабарлагандай, арызда айтылгандар ырасталган. Ага ылайык Борбор каладагы перинаталдык борбордун номер 1-төрөтүү үйүнүн шаардык гинекология ооруканасынын жана номер 13 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчилигине тийиштүү чаралар көрүлөт. Буга чейин социалдык түйүндөрдө видео тасма тарап, анда аксылык экенин айткан кош бойлуу келин төрөтканалардан кабыл албай жатканын айтып берген. Ага кош бойлуулуктун мөөнөтү жана документтери жок болгонун себеп кылышкан. 16 майга карата өлкөдөгү стационарларда 320 бейтап коронавируска каршы дарыланып жатат. Анын ичинен 4 бейтап оор абалда, жандандыруу бөлүмүндө жатат. Дагы 2146 адам обсервацияда калууда. Бул күнгө карата аймактардагы стационарлардагы статистика кандай болуп жатканын кызыгып көрдүк. Маалымат Саламаттыкты сактоо министрлигинин расмий сайтындагы күн сайын жаңыланып туруучу картасынан алынды. Бишкек жана Чүйдө жалпысынан 461 жарандан коронавирус аныкталган. Анын ичинен 274 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылса, дагы 7 Бишкекте 6, Чүйдө 1 каза болду. Калган 180 жаран дарыланып жатат. Ош облусу жана Ош шаары боюнча жалпы 302, анын 146 бейтап облустагы стационарларга жаткырылып, бүгүнкү күндө 127 бейтап айыгып чыкты. Дагы 3 каза болду. Учурда 16 бейтап Ноокат аймактык ооруканасында 5, Кара Суудагы аймактык ооруканада 9, Өзгөндөгү аймактык ооруканада 2 стационарларда калууда. Ош шаарында 156, анын 145 бейтабы илеттен арылса, дагы 3 каза болду. Ош шаардык клиникалык ооруканасында 8 бейтап дарыланууда. Жалал Абад облусу боюнча жалпы 153, бүгүнкү күндө анын 119 айыгып, 34 бейтап стационарларда калууда. Жалал Абад облустук ооруканасында 1, Ала Бука райондук аймактык ооруканасында 2, Тогуз Тороодогу дарыгерлер борборунда 1, Чаткалдагы дарыгерлер борборунда 30, Нарында жалпы 163, анын ичинен 96 жаран сакайып, 1 бейтап каза болду. 66 бейтап дарылануусун улантып жатат. Нарын облустук ооруканасында 57, Жумгал райондук аймактык ооруканасында 1, Ат Башы районундагы аймактык ооруканасында 7, Актал аймактык ооруканасында 1. Баткен облусунда жалпы 25, анын 12 бейтап айыгып үйлөрүнө чыгарылса, 13 жаран стационарларда калууда. Кадамжай районундагы аймактык ооруканасында 2, Лейлек районундагы аймактык ооруканасында 6, Кызыл Кыя аймактык ооруканасында 5. Ысык көлдө жалпы 13, анын 10 бейтап айыгып калган 3 жаран облустук ооруканасында дарыланып жатат. Белгилей кетсек, 27 апрелден 11 майга чейин аталган облуста ооругандар катталган эмес. Ага чейин катталган 10 бейтаптын бардыгы 6 майга карата айыгып, медициналык жайдан чыгарылган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, стационарлар айрым аймактарда район айыл түзүлгөн эмес. Бейтаптын абалы оорулушуп кетсе, шарты жакшы стационарларга которулат. Мындан улам оорулуу жаран айыкканда кайсы аймактын ооруканасынан чыккан болсо, ошол аймактын статистикасына кошулуп, баланча аймакта мынча бейтап айыкты деп эсептелет. Темир Сариев Кумтөр алтын кеніндегі Кыргызстандын үлүшүнүн бир бөлүгүн $200 миллион саталы дейт. Муну менен Темир Сариев Кыргызстандын оюн текшерип жатат. Кыргыздар ушул сунушка көнөбү же көнбөйбү деп, кыргыздар кандай кабыл алат, түшүнөбү же жокпу, буга учур келдиби же жокпу деп текшерүүдө. Темир Сариев аркылуу биздин өкмөт менен канадалыктарда бизди текшерип жатышат. Сатып жиберсек эли кандай кабыл алат деп. Өкмөт да канадалыктарда мындайды элге айта албайт. Ошондуктан эки жакка тең тиешеси бар. Азыр жумушсуз жүргөн Темир Сариевди пайдаланып жатышат деп билдирди
бири Чоң Казат кыймылынын лидерлеринин бири Максат Мамытканов кыймылдын видеоканалы аркылуу. Эгер бүгүн дүйнөлүк рынокто алтындын баасы $5000 чыкса, ойлонсо болмок. Анткени анда биздин акцияларыбыздын көлөмү $2 миллиард чыгып кетмек бир күндө. Бирок алтындын баасы өспөй жатпайбы? Биз кыргыздар азыр эртең боло турган экономикалык проблемаларды чечип калышыбыз керек. Алтын эртең түгөнөт. Ал жерде 150 миллион тонна цианид калат. Анын ичинде дагы 1000 тонна алтын болот, деди Максат Мамытканов. Сыймык Жапыкеев, Мелис Аспеков алга баштаган ишиңди аягына чык. Чыныбай авамдын көп былык рейдерчилик деп айтып соттошуп жаттыңыз эле. Чоң Казат бир жардамга чыкканга даярбыз. Мелис экинчи сериясынан башта. Дагы бир ири мультимиллионер экс-спикер депутат Чыныбай Турсунбеков булар кантип эле эгебейсиз байлыкка ээ болушат. А шайлоочулары чөртпа бири бүт жакыр кыргыз талаада калды. Элин ойлогон депутаттын катарына Чыныбай авам киреби же кирбейби? Аны эл өздөрү комментарийлеринде айтсын. Мелис до конца тапи. 30 хан соргуштун айбирин ачабыз. Мекен тизилеткендерди эл билсин. Эл калыс болгула. Мелис Аспеков: мен колумдан келишинче бул маселе боюнча иштеп коомчулукка алып чыктым. Башка прокуратура тарабынан кылмыш ишин козготтум. Азыр УКМК тергеп жаткан учур. Мага карата Чыныбай жалган жала жаап чыкты. Бирок УКМК ГУВД тергеп мага карата эч бир далил келтирген жок жана келтире да албайт. Эч бир факт жок. Ошол үчүн азыр президент тарабынан мен саясий эркти күтүп жатам. Мен ойлоймун, бул иш жөн калбайт.